ошол кечегиле Уланбек Ажыбаевдин фермасында сүт жана эт багытындагы уйлар багылат. Чарбакер малдын тойтуна өзгөчө көңүл буруп, күз мезгилинде чыктуу тойт, силос жана сенаш даярдаган. күз айларында базылып 100 тоннадай базылган болчу. 200 тоннадан ашыгын элге тартууладык. Калган өзүбүз ошо мал чарбачылыкта колдонуп аткан учурубуз. Бул менин колумдагы сенаш беде менен экспрессия чөбү уругу менен кошо чабылып алынып, жерге көмүлүп 20 күн дегенде даяр болот. Ал эми бул силос жүгөрү даны менен кошо чабылып алынып, ачытылуу жолу менен даярдалат. Бул экөөнүн тең чыктуу тойт катары эсептелет. Жерге көмүлүп даярдалган себеби дагы бул өзүнүн курамындагы малга керектүү пайдалуу азыктарды жоготпойт. Ушул чыктуу тойт силоско өткөнүбүздүн себеби бул эң биринчиден ошол сүттүн майлуулугун көбөйтөт. Экинчиден болсо бул сүттүн 20-30% кошумча литр кошулат. Эң биринчи бул малга аябай сиңимдүү. Бул жерге басылгандан кийин бул жана айтып булануу болбой өзүнүн курамындагы азыктардын баардыгын сактап турууга мүмкүнчүлүк берет. Чыктуу тойт катары малды семиртүүдө, сүтүн көбөйтүүдө сенаш колдонулат. Бул беде менен эспарцет чөбү урук байлаган учурда чабылып, туз кошулуп, аба кирбей тургандай болуп жерге көмүлөт. Бул урук менен басылган себеби урук негизи основной малга берүүчү күчтүүлүк ошо урукта болгондуктан уругу менен чабылганда бул малга аябай сиңимдүү да болот, жегиликтүү да болот. Ошо күз айларында дайындалган өзү негизи технологиясы боюнча 20 күндө толук калыбына келе баштайт. 15 күндөн бери уже ачып элге тартуулап атабыз. Бул жакты карасаңыздар болот, мына кардарлардын заказы менен дайындап алып берип атабыз. Фермерлер күз мезгилинде 120 тоннадан ашык сенаш даярдашкан. Сенажды таңгактоого, ташууга атайын техниканы ишкерлердин бири Мурат Ашыралиев жасап чыккан. Ошо сенаш силос сусканга ошо бекемирээк болсун деп ошо рессордон жасагабыз да. Бул болбосо жумуш үчүн көбүрөөк керек болот да. Бул көп кишини азайтат да жумуштучу. Общий трактор өзү 2 айда жасалган. Копшаны где-то 1 ай жасадыкпы дейм. Азыр ошо иш көрсөтүп атат. Жакшы иштеп атат буюрса. Иштеген жасаганыбыздын мээнетин көрүп атабыз, үзүрүн көрүп атабыз. Дейхандар жаңы технологияларды колдонуп, чыктуу тойту элге ыңгайлуу кылып таңгактап беришүүдө. Таңгактоочу аппаратты атайын буйрутма менен алдырышкан. Бул жер ошол бункер. Бункердин ичинде пресстелет. Пресстелгенден кийин сыртынан ушундай сетка оролот. Сетка оролуп чыккандан кийин бул жерге келип 3 слой клёнка оролот. 40 килограммдан жогору 60 килога чейин чыгат. Сактоо мөөнөтү 1 жылга чейин. 1 жыл сакталып турат. Малга бул дайын тойт, ачасыздар, ачып эле сразу колдонууга дайын. Силос жана сенаш жерге көмүлүп, ачытылып даярдалгандыктан малга керектүү азыктарга бай келип, уйдун сүтүн көбөйтүүгө, бодомалды тез семиртүүгө жардам берет. Гүлзада Бакаева, Чыңгыз Бокошов, Талас району.